Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Анда эмесе биз сиздер менен Instagram аркылуу группа түзүп отуруп, айлыкка чыгаалуу жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Жана кантип сиз Instagramдын жардамы менен ийгиликке жетсеңиз болот, жана жакшы айлыкка чыксаңыз болот. Мына Instagram аркылуу адамдар иштеп отуруп, азыркы учурда жакшы группалар түзүп, жакшы айлыктарга чыгып атышат. Мына ушул сүрөттөгүдөй сиз дагы мына 12 подписчик болуп отуруп, акыры 2000, 5000 жана 10000 подписчик болуп отуруп, алардын жардамы менен сиз чоңдогон группаларды куруп алсаңыз болот экен. Ушул жөнүндө ушул видео циклдерибизде сүйлөшүп кетебиз. Бул видеолор башында азыр көбүрөөк теория болот. Анан теорияны көрүп бүткөндөн кийин сиз теориядан кийин сиз практика өтөсүз. Практика жүзүндө кантип ачыш керек Instagramды жана башкаларды көрүп кетет экенсиз. Эмесе теория бөлүгүбүздү баштасак, теория бөлүгү сизге сөзсүз түрдө керек болот. Анткени сиз туура багытта алып аткансыз жана өзүңүздүн баракчаңызды жакшы түзүп, кызыктуу түзүп, алардын жардамы менен кантип адамдарды жаздыруу боюнча сиз багыт ала алат экенсиз да, жакшы стратегия багыт ала алат экенсиз. Мына эми Фабелик менен иштеп отуруп, интернет аркылуу кантип жумуш жасаса болот экен. Жана ушул ишти Instagramдан жасап отуруп, көптөгөн адамдар ийгиликке жетип алды. Ошол адамдардын ийгилик окуяларынан кичине бөлүшүп кетсем, сизге дагы бул мындай түрткү болуп, жана сиздин каалооңузду бул өстүрөт. Ичиңизде ушул окуялар сиздин каалооңузду мен ойлойм ойготот. Демек, Абдусаламова Эльмира 23 жаштамын дейт. Мына бизнесте уже 1 жыл болду иштегениме дейт. Азыркы учурда закрепленный директор. То есть директор статусун уже жаап коюптур да. Компанияга мен өзүм үчүн алам деп гана келген башында, анан кийин компаниянын сонун бизнес мүмкүнчүлүктөрү бар экенин билип калып, бизнес курса болот экенин билип, интернет аркылуу кызыгып көрдүм. Кызыгып көргөндөн кийин бул бизнести баштап иштей баштадым дейт. Азыркы учурда мен өзүмө ишенип, самодостаточный жолдошуман акча сурабастан, эч кимден акча сурабастан өзүмө керектүү нерселерди өзүм таап, иштеп таап турган болуп калдым. Жамалова Асият менин наставнигиме чоң ыраазычылык билдирем дейт. Азыркы учурда менин айлыгым 35.000 түзөт дейт. Мына бир каталогда. Мен аябай бактылуумун ушундай компанияда иштегениме дейт. Милана 26 жашта, азыркы учурда 2 баланын энеси. Мына бизнесте иштегениме уже 10 ай болуп калды дейт. Мына башында ушул үйдө отуруп, сонун бизнес куруу мүмкүнчүлүгү бар экенин билип калып, мына үйдөн отуруп бизнести баштадым дейт, декретте отурганча дейт. Меджидова Руфага аябай чоң ыраазымын дейт, ушул бизнеске чакырган дейт. Азыркы учурда менин айлыгым 70.000 түзөт дейт. Старший директор статусунда экен. Ушул сонун Фабелик ушундай сонун шикарный мүмкүнчүлүк берип атканына аябай ыраазымын дейт. Жана аялдарды өзүнө өзү ишенип, өзүнө өзү керектүү нерселерди алып алганга сонун шанс берип атканына аябай ыраазымын жана ыраазычылык билдирем дейт. Алиева Зульфия компанияда иштегениме 2 жыл болуп калды дейт. Башында Фабелик компаниясы менен таанышканга чейин мен чисто случайно мына интернетте отуруп, зериккенмен интернетке кирип калдым. Кирсем ушундай мүмкүнчүлүк сунушулуп калды. Анан макул кылып көрөйүн деп кызыга баштадым. Иштей баштадым дейт. Азыркы учурда айлыгым 120.000 түзөт дейт. Серебряный директор дейт. Серебряный директор деген бул демек артынан 2 адамга да директор болууга жардам берген адам экен. Анан өзүңүздүн бизнесиңизди жакшы көрүп иштей берсеңиз, акыры аягы сөзсүз түрдө бул бизнес сизди капа кылбайт жана сизге натыйжасын жана мөмөсүн сөзсүз түрдө берет дейт. Бейсада 25 жашта, азыркы учурда мына директор статусунда экен. Фабеликке чейин мен 9.500 айлыкка иштейтилем дейт. Мына наемный бир жерде айлыкка бирөөнүн бизнесинде иштейтилем дейт. Азыркы учурда мен айлыгым 15.000ден 25.000ге чейин болуп турат дейт. Демек, ушундай сонун мүмкүнчүлүккө ыраазымын дейт. Мен түшүнбөйм, эмнеге көпчүлүк адамдар өзүнө жакпаган иште аз айлыкка күндө иштеп отурушат. Ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрдү Фабелик берип атканда, ошону көргөндөн ордуна дагы да мурунку жакпаган ишине барып иштеп атышат дейт. Дагы бир окуя, мына Ася экен, 2015-жылы мартта баштадым дейт. Мына азыркы учурда ушундай сонун мүмкүнчүлүк менен беттештирип койгону аябай ыраазымын дейт. Азыркы учурда старший директор экен. Менин наставнигим Мариянага аябай чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай сонун мүмкүнчүлүктү менен тааныштырып, жана мага өсүүгө жардам берген. Азыркы учурда 60.000 рубльды түзөт менин айлыгым дейт. Жана мен Мариянага окшоп өзүмдүн группамдагы адамдар үчүн сонун үлгү болгум келет. Аларды жакшы жашоого мотивация кылып, аларга жардам бергим келет дейт. Эми ушундай сонун окуяларды көрдүңүз, ушуларга жетүү үчүн эмне кылыш керек? Биринчи кадамыңыз бул өзүңүз үчүн продукцияны жакшылап таанышып, онлайн каталог же чыныгы каталог менен таанышып бир сыйра өзүңүз үчүн продукция алып көрөт экенсиз. Андан соң сиз Одноклассники, Facebook, Instagramдан баракчаларды, беттерди ачат экенсиз. Интернет аркылуу рекламалай баштайт экенсиз. Кантип рекламаласыз ушул видеолорду үйрөнөсүз. Одноклассники иштөө боюнча өзүнчө видео бар, аны көрүп кетет экенсиз. Жана Instagramда иштөө боюнча өзүнчө видео бар, аны көрүп кетет экенсиз. Facebook боюнча тарта элекпиз азырынча. Facebookка эң акыркы иретте киришесиз. Азыркы учурда көбүрөөк Одноклассники жана Instagramдан баштай бериңиз. Команда структура түзө баштайт экенсиз. Өз үчүн алгандардан жана заказ алып иштейм дегендер чыгат. Жана сизге окшоп группа түзүп айлыкка чыккым келет дегендер чыгат. Ошолордон турган структура группа түзөт экенсиз. Ана алардын жасаган оборотуна сизге айлык чыга баштайт экен. Фабелик жумушун реклама кылат экенсиз.
реклама кылган сайын сизге окшоп иштегендер да көбөйө баштайт. Сиз ошентип аларга жардам берип отуруп чоң айлыктарга чыга баштайт экенсиз. Анан директор жанагы биз айткан 30 миң, 60 миң, 70 миң, 120 миң айлыктарга түшүп чыгат экенсиз. Эми кантип чыгасыз? Канча товар работ болгондо, канча адам болгондо канча айлык чыгат? Канча соода болгондо канча чыгат? Ошонун баарын билем десеңиз, Фаберликтин маркетинг планы аттуу видео бар. YouTube'га кирип Мирлан Батырханов Фаберлик маркетинг план десеңиз, менин видеом чыгат. Кыргызчасы жана орусчасы. Орусчасы эски болуп калды, кыргызчасын көрүңүз. Эми өзүңүз үчүн жана үй бүлөңүз үчүн эмелерди алсаңыз болот. Ар бир үйлөдө сөзсүз керектелүүчү продукциялар менен кыскача тааныштырып кетсем, биринчиси бул шампуньдар. Мына бюджеттик версиясы мына 29 сомдон 129 сомго чейин экен, 79 сомдон кечиресиз. Бул мына базар баасы менен бирдей шампуньдар. Бул бюджет варианттары. Жана профессионалдык серия мына эксперт сериясы 145 сомдон тартып 225 сомго чейин экен. Бул ар кандай чачтын проблемаларын жана боелгон чачтар үчүн, түшүп аткан чачтар үчүн, майлуу чачтар үчүн өтө сонун шампуньдар экен. Мына көрүп атасыз, бул деле базардын баасы менен бирдей. Бирок сиз регистрация катталып болуп алганыңызда, сизге бул мындан да арзан келип атат. Ошондо дагы өтө жогорку сапатта жана поделкасы жок товарлар. Тиш пасталарына, тиш пасталардагы бюджеттик версиясы бар. Жөнөкөй пасталар жана лечебный, дарылык касиетке ээ тиш пасталар бар. Мына көрүп атасыз, баасы 79 сомдон баштап 145 сомго чейин экен. Ошол эле учурда детский шампуньдар жана тиш пасталар бар экен. Үйгө керектелүүчү уборка, кухня жана башка жерлерди уборка кылууга, тазалоого ар бир кожокейге сөз керектелүүчү продукциялар. Мына мисалы үчүн айнек жуучу каражаттар, идиш жуучу каражаттар, туалет, ванна, унитаз жуучу каражаттар, атайын универсалдуу каражаттар, кир жуугуч порошоктор, казан агарчу, духовка тазалоочу каражаттар. Ошондой эле үйдө кимдир бирөө кирип болуп калса, башкаларга жуктурбоо үчүн атайын антибактериалдык мына каражаттар бар экен. Ушулардын баары жөнүндө сиз YouTube'га кирип, Фаберликтин каталогдогу ушул каражаттардын атын жазып, көрсөңүз видеолору бүт бар жана айтып бергендер бар. Самындар мына көрүп атасыз, 39 сомдон тартып 55 сомго чейин өтө бюджеттүү жакшы вариантта. Ароматы жыты аябай сонун самындар, ушуларды колдонуп көрсөңүз болот жана көпкө чейин эзилбей жакшы сакталат экен. Душ үчүн гелдер мына көрүп атасыз, базар баасы менен бирдей эле, бирок ошол эле учурда бул концентрат, мисалы үчүн 320 мл 95 сомдон баштап 140 сомго чейин болот. 320 мл 2 эсе 3 эсе көп көлөмдө бул. Бул ар кандай аромат, ар кандай жыттар менен мына бир жуунгандан кийин ошол жыт bir күн кечке сиздин денеңизде жүрөт, сизди кубандырып. Суюк самындар, мына суюк самындар булар дагы аябай базардын баасы менен баасы жакын, бюджеттик вариантта. Бирок ошол эле учурда айырмасы анчалык кургатпайт жана андай зыян нерселер жок. Муну бир жууганда эле байкайсыз айырмасын, көптөгөн адамдар байкап жакшы көрүп, тынбай кайра-кайра алып турушат. Кийинки каражаттар мына жаш балдар үчүн серия, мына үй бүлөлүү адамдарга аябай сонун тиш пасталар атайын, айлатпай турган шампуньдар, атайын детский бет майлар, детский спрей для тела жана башка сонун каражаттар. Ушулардын баарын колдонсоңуз жана балдарыңызга алсаңыз болот экен. Ар бир аялга керектелүүчү продукциялар жөнүндө да кичине айтып кетсек, бул анион прокладкалары. Кадимки прокладкалар уксаңыз керек, рак ооруларына алып келиши мүмкүн жана жакшы сактай албай булап коюшу мүмкүн. Ал эми анион прокладкалар өтө жакшы сактайт, таза кармайт жана зыяны жок экен. Кийимгече, мына кийимгече азыркы учурда Фаберлик компаниясы аябай чоң ассортиментте чыгарып атат. Ар сезондо жок дегенде бир 5-6 коллекция чыгарып атат. Муну көп фирмалар өзүнө мындай чыгара албайт, бирок Фаберлик чыгарып атат. Атактуу Россиянын атактуу Юдашкин жана Ахмадуллин аттуу көптөгөн дизайнерлер менен иштешүүдө сонун дизайндагы кийимдер чыгып атат. Буларды каталогдон таанышып кетсеңиз болот. Онлайн каталогду сиз Play Marketке кирип же App Store'га кирип Фаберлик каталог деп жазсаңыз чыгат, ошону көчүрүп алып онлайн каталогдон да көрсөңүз болот, эгер жаныңызда тирүү каталог болбосо. Анан колготки чулкилер мына чыгып турат. Улам бул колготки чулкилер сапаты аябай жогору. Европага тигилген колготкилер, мындай колготкилер биздин СНГ мамлекеттеринде сатылбайт мындай баада. Алар тешилип калса да сөгүлүп кетпейт экен. Көпкө чейин 2 ай, 1 ай, 3 ай кийгендер бар экен. Кадимки колготкилер билсеңиз керек, 1 жума же 2 кийгенде тешилип калат. Бул андай эмес, жогорку сапаттагы колготкилер. Баасы да ошол эле учурда өтө жеткиликтүү, өтө кымбат эмес баада. Нижний белье мына ар кандай размердеги, ар кандай дизайндагы нижний белье Story de More сериясы жана Флоранж компаниясы чыгарган атайын сонун нижний бельелер. Булар менен таанышып өзүңүз үчүн алсаңыз болот экен. Декоративдик косметика мына ар бир аялга сөзсүз түрдө керектелүүчү ар кандай туш, тень, помада жана башкалар экен. Ошол эле учурда азыркы учурда мына акыркы 2017-жылдын 4-каталогунда мына жаңы эле чыгып атат. Бул эркектер үчүн кийимдер, шымдар, пололор, футболкалар, майкалар жана ошондой эле аялдар үчүн шымдар, футболкалар, костюмчиктер жана башкалар чыга баштады. Булар биз жанагы жакшы көргөн MGN Extra, Brand Mix, Waikiki, Sela жана башка атактуу биздин шаарларда атактуу болгон мына дүкөндөрдүн баасындагы эле продукциялар. Ошол эле учурда өтө жогорку сапаттагы продукциялар. Сиз ошол продукцияларды интернеттен заказ кылып алсаңыз болот экен. Жана ошондой эле жакшы жери сиз катталып алганыңызда сиз андан да арзан алсаңыз болот экен. Демек сиз распродажаны күтүп отурбастан мына Фаберликтин каталогунан эле ала берсеңиз болот экен.
Эми мына сиз өзүңүз үчүн алып отуруп ар кандай белектерди алсаңыз болот экен. Өзүңүз үчүн жазылып алып, мына жазылгандар үчүн атайын сонун белектер чыгып турат. Мисалы үчүн 1200 сомдон тартып 1800 сомго чейин сиз өзүңүзгө керектелүүчү продукцияларды жана үйлөрүңүзгө керектелүүчү продукцияларды алып отуруп, өзүңүзгө белек алсаңыз болот. Белек алган соң сиз аны реклама кылып, башкаларды да кызыктырып каттасаңыз болот экен. Бул жаңылар үчүн белектер ар каталогдо өзгөрүп турат. Сиз наставнигиңизден муну сурап, ошо катышсаңыз болот. Андан соң сиз экинчи, үчүнчү жана 9 шак бою ар кандай белектерди алып турсаңыз болот экен, өзүңүз үчүн алып отуруп. Айта кетчү нерсе, эгерде сиз группа түзүп иштейм деп атсаңыз, Instagramдан жана Одноклассикиден сиз минимум 1200 сомдук продукция өзүңүз үчүн алып, аны төлөп коюшуңуз керек. Ошондо гана сиз артыңыздан адам каттап группа түзүп алат экенсиз. Ансыз сиз группа түзүп албайт экенсиз. Эми 1200 сом бул чоң сумма эмес, көрүп атасыз, аябай көп бизде ассортимент аябай чоң. Булардын көпчүлүгү сиздин үй бүлөңүзгө и так эле керектелет жана өтө жеткиликтүү баада.